11 февралдын кечинде Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунун имаратында өрт чыккан. Тилсиз жоону биринчилерден болуп оорукананын күзөтчүсү байкаган. Ал дароо башкаларга кабар берип, жерине келген өрт өчүрүүчү куткаруучуларга жол көрсөтүп турганын айтат. 9 чамасында взрыв болду подвалда. Ошо МЧСти чакырып, поликлиниканы чакырып, ошого сүртетип, мына дежурный врач, медсестра, санитаркаларга айттым. Хоттарды ачып, ошо больнойларды алып чыкканга жардам бердим. Эки жагын неметип. Эмне жарылды, сиз жарылды? Ошо щит. По предварительным данным был взрыв, по-моему, аккумулятора. Алдын ала маалыматтар боюнча имараттын жертөлөсүндөгү жабдуулардын биринин аккумулятору жарылган. Анын кубаттуулугу күчтүү болгондуктан кире-бериштеги эшик ийилип кеткен. Анан ошол жерден түтүн тарап баштайт. Аны көргөн күзөтчү дароо башкаларга айтып, эвакуациялоо башталган. После этого, когда услышал этот взрыв, спустился в подвал, увидел, что идет дым. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Дубайдагы жумуш сапарынан келери менен өрттөнгөн имаратка барып, окуя менен жеринен таанышты. Ал өрттүн кесепеттерин тез арада жоюу жана келечекте өрт кырсыктарын болтурбоо максатында бир катар тапшырмаларды берди. Предварительно бояктын нересинен өрт чыккандагы мындайдан келип туруп, анан такабак менен цехти көздөй курган да. Өрт чыккан учурда имаратта жалпысынан 104 адам болгон. Алардын ичинен 50 бейтап, аларды карап жаткан 32 адам жана 22 медициналык кызматкер. Бейтаптардын 19-у үйүнө дарыланууга жөнөтүлсө, калгандары башка ооруканаларга которулду. Аларга да эмне жардам керек? Кардиологиянын реанимациясына которгонбуз бүт пациенттерди. Ошол түнү реанимацияда 9 киши жаткан, 2 взрослый, 7 бала. Азыркы учурда реанимацияда 2 бала калды. Калган пациенттердин бардыгы кардиология институтунун башка отделенияларына которулган, алар стабилдүү. Башка больницага охраны материнства и детства институтуна дагы 19 балдар ата-энеси менен которулган, алардын акыбалы дагы стабилдүү. Ал эми операцияга муктаж адамдар Бишкектеги Дартты аныктоо борборунун 5-кабатындагы убактылуу клиникалык базага жайгаштырылат. Өрттүн себептерин иликтөө иштери бүткөнчө ал жактагы медициналык жабдыктар аталган борборго жеткирилет. Медициналык оборудованияларды ошол жака көчүртөбүз. Врачтар ошол жака барып иштешет. Анткени баягы пландаштырган балдар, пациенттер бар, алар өз учурунда операция алыш керек. Кудай жалгап, жанагы медициналык оборудованиянын көпчүлүгү сакталып калды. Анткени баягы күйбөй, просто баягы түтүн болду да. Аны биз жууп, тазалап, кайра иштетсе болот. Уштапта убактылуу оорукана 35 орунга ылайыкталууда. Бул жерде балдар жана чоңдордун жүрөк хирургия бөлүмдөрү болот. Ошондой эле операциялык блок менен жандандыруу бөлүмдөрү да каралган. Учурда институттун дарыгерлеринин бир бөлүгү бейтаптар дарыланып жаткан ооруканаларга бөлүштүрүлүп, кесиптештерине жардам берип жатышат. Калганы уюштуруу иштери менен элек. Эгер бул жакка батпай барып атса, анда Минздрав Жалал-Абадтагы түштүк жүрөк хирургия борборундагы приказга кошулуп, буйрукка кошулуп бекитилди. Эсте что ал жака дагы биз бригаданы жиберип, башка хирургдарды биз откомандировать этип, ал жакты да немеге камсыздаганга биз даярбыз да. Оорукананы уюштурууда сакталып калган аппараттарды бир сыйра текшерүүдөн өткөрүп, андан кийин гана ишке киргизүү зарыл. Куткаруучулар менен дарыгерлер жандандыруу бөлүмүндөгү жасалма дем алдыруучу жана жасалма жүрөк сыяктуу наркы кымбат аппараттарды сактап калганга үлгүрүшкөн. Калганы болсо имараттын ичинде турат. Жабыркаган бул поликлиника подвал бөлүмүндө өрт аябай мындай катуу болгон. Ал жерде бүт жүрөктүн УЗИси, ЭКГ, лаборатория, көп аппарат, рентген хирургия, эң дорогасы, кымбат аппарат. Ошол аппараттар жабыркаган, анын баягы аккумулятор плата деп коет. Ошол баягы мозговой центр. Ошол жерде да өрт кирген, ошол жер.
Оорулуулар кароосуз калбаш үчүн Саламаттык сактоо министрлиги бейтаптарды жайгаштыруу иштерин уюштурууда. Ага ылайык тубаса жүрөк кемтиги бар балдар эне жана баланы коргоо улуттук борборунун кардиология бөлүмүнө жайгаштырылды. Бул жерде пландуу жана шашылыш жардам алууга муктаж болгондор дагы кабыл алынууда. Ал эми чоңдор болсо улуттук кардиология жана терапия борбору менен улуттук госпиталдын башка бөлүмдөрүндө дарылана алышат. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагынын жашоочулары Жалал Абаддагы жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборуна кайрылышса болот. Бүтүнгө уланган учурлар болду албетте. Бул биздин медицина кызматкерлер ошол жана эвакуация учурунда жардам берип, биздин жанагы өрт менен күрөшкөн адистерге кошо ошо бейтаптарды эвакуация кылып жардам берип аткан биздин медицина кызматкерлер жабыркады. Алар ошол эле күнү бейтаптарга жардам көрсөтүлүп бүткөндөн кийин ошол жерде реанимацияга эле жаткырылып ыкчам жардам алышты. Анан өтө оор көбүрөөк мындай жабыркаган бейтаптар биздин Бишкек шаарындагы тез жардам больницабызда, клиникабызда токсикология бөлүмүндө дарыланып атат. Бүгүнкү күндө 3 медицина кызматкер калды, дарыланып атышат. Бул трагедия социалдык мекемелердеги өрт коопсуздугун камсыз кылуудагы көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды. Өзгөчө кырдаалдар министри кардиохирургия институтуна буга чейин өрт кооптуулугун четтетүү боюнча 18 пункттан турган эскертме берилгенин билдирди. Алар толук кандуу аткарылбагандыктан укук бузуулар жөнүндө кодекстин 143 беренесине таянып 23 000 сом административдик айып да салынган. Убагында эң максималдуу түрдө штраф былтыр салынган жетекчисине бул 23 000 айып бул. Кечээки өрттүн себеби бул негизинде баягы первичный деп коебуз да, эң биринчи өрттү өчүрүүчү материалдардын жоктугу. Туура эмес буюмдарды колдонуу жана электропроводкалардын коопсуздук жагынан сактабаган эрежелери менен улануусу. Ал эми Бишкектин 1-Май райондук ички иштер башкармалыгы өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Учурда баардык тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүүдө. Автандил Бактыбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жума Сереп.